бүгүнкү топто калыстык, чеберчилик жана достук жеңишине чын жүрөгүмдөн тилектешмин. Deseng apanga teң Biyiğin bolup Yıldız uçkan Жүрегіңде жашасын Кыргызстан Билдет намыс ата мекен Ай кайрат кошоп кайратыңа Билдет намыс ата мекен Ай айбат кошоп айбатыңа Көк асман болсун Millet anamız adam eken Ay günge tekebelektey Bağlağa asıl Muras adam eken Aldığa karmak gerektey Adırlap ata deseng atana tek Düşmanın değil Sucuruk çıkınçılık Olduğanday kuralın var Akbata erdik çınlık Çolğuğanday uranın var Erkindik, denklik, kınçlık Millet anamız adam eken Millet anamız adam eken Спорттук иш-чара учурунда волейбол боюнча Кыргызстандын курама командасынын мүчөсү катары өлкө намысын коргогон Урматбек Самидиновдун жаркын элесине Куран түшүрүү менен башталды. Оюн таласына аймактагы аксакалдар жана спорт ишкоздору менен оюнчулар чогулду. Кайрадан ошол каалоо тилек сөзүбүздүн кезегин бүгүнкү маркум Урмат Самидиновдун жаркын элесине арналган достук кубогун уюштурган өзүбүздүн уулубуз Бакыт Камаматовду бул жака чакырып коелу. Бир кол чаап койсоңуздар. Урматтуу менин жердештерим, бир боорлорум, алыстан атартып, ушул урматтын арбагын сыйлап келген, алыс жакындан келген коноктор. Дагы бир жолу чын жүрөгүмдөн 1-май майрамыңыздар менен кызык куттуктаймын. Урматтуу жердештерим, ушинтип быйыл 3-жыл салыпка айлантып
kimdir biröөнүн agası, kimdir biröөнүн inisi, bizdin sıymığımız Urmat Samidinov'tun jarkın elesine arnalgan dostluk kubogunu ötkörüp kele жатабыз. Көп adamlar maga 1 milyonga jakın akça sartalыптыр. Bunuga köprü kursak bolmok, jolgo şagıl töksök bolmok, başka eldin көйгөйүнө jumşasak bolmok degen da sözdөрдү көп uktум. Бирок, урматтуу жердештерим, Карагулжаны Кыргызстандагы ар бир адам Карагулжа деген район бар экенин тааныган болсо, ал эки адам үчүн таанып келет. Ал тигил же бул саясатчы үчүн эмес. Бири улуу Залкар ырчы обончу Рыспай агабыз үчүн ырдап жүрүп тааныткан. Экинчиси мына мен алдымда турган тилекке каршы өмүрү кыска Урмат Самидинов Кыргызстанды түрө кыдырып ойноп жүрүп, ушул Карагулжанын сыймыгын коргоп, Карагулжа району Кыргызстанда бар экенин тааныткан жигиттердин бири болгон. Ошондуктан биз материалдык байлыкка эмес, социалдык байлыкка басым жасап, ушул баланын атын, ысымын сыймык кылып көтөрүп алалы деген ниет менен ушуну салпка айлантып баратабыз. Бүгүн бул жерде жөн гана Карагулжанын биринчилигине жөнөкөй волейбол оюну өттү. Куда кааласа кийинки жылы Карагулжанын центринде Урмат Самидиновдун атына жаштар аллеясын ачып, ошол жерге ушул жигиттин эстелигин коюп, күндө биз менен кошо жаркын элеси жашагандай деңгээлге жеткирсем деген ниетим бар, урматтуу туугандарым. Көп адамдар Урмат кимиң болот дейт. Урматтуу менин жердештерим, мен Урматты жанынан көргөн эмесмин. Урмат менен учурашкан да эмесмин. Урмат менен бир табакта отуруп тамак да жеген эмесмин. Бирок ушул жерде бүгүн Урматтын жаркын элесин, арбагын сыйлап, сыймык катары силер кандай сыймыктансаңар, силерден артык мен да сыймыктанып келем ушул бала менен. Урматтуу жердештерим, бүгүн ушул жерде алды Москвадан, арты Казакстан Бишкектен ар бири өзүнүн айылынын намызы үчүн, ар бир айылдын сыймыгы үчүн балдар келип ойноп жатышты. Биз Тала Түздө көп жүрөбүз. Ошол жүргөн жерибизде дагы Карагулжалык экен десе уруусун тегин сурабай, бири-бирибизге бел күч дем болуп, бири-бирибизди колдоп жүргөндөй деңгээлге жетишибиз керек. Кудай буйруп, Кудай жалгап, бизге Кудай өмүр берген болсо, Кыргызстанда Чыңгыз Айтматов, Исхак Разаков, Абсамат Масалиевке окшогон бүгүн ар бир кыргыз адамы тааныган, ар бир кыргыз атуулу тааныган залкар адамдардын катарынан ушул Урмат Самидинов дагы орун алып, Урмат деген ким дегенде ар бири өмүр баянын айта алгандай деңгээлге жеткизсе деген тилегим бар ичимде. Буюрса, эл ынтымак болсо, биздин спортсмендер атын оозунан түшүрбөй айтып турса, ал күн дагы Карагулжа району үчүн алыс эмес. Мен сиздерге дагы бир чындыкты айтып коеюн. Бүгүн заман ушундай. Балаң бай болсо, же байлыгың ашып атса, көчөнүн аты коюлат, мектептин аты берилет, атың жерге түшпөй көтөрүлүп көкөлөп турат. Тилекке каршы карапайым Урматка окшош балдардын аты канчалык биздин район үчүн, жалпы Кыргызстан үчүн эмгеги канчалык зор болбосун, бирок айтылбай калып кетет. Бул бүгүнкү күндө ачуу чындык. Биз ошол чындыкка тике карап, мына ушинтип салт кылып, дагы бир баланын өзүн тирилте албасак дагы жаркын элесин тирилтип, биз менен күндө жашай тургандай деңгээлге келе жатабыз. Бардыгыңыздарга
үй бүлөлүк бакыt, жаркын келечек каалайм чын жүрөгүмдөн. Ар дайым аман болуңуздар, бар болуңуздар. Элдин ынтымагы бекем болsun. Buyursa келечекте aldıda biz barın başından kurabız yaşlar. Элеттик спортчулардын таймашына Ата Мекен фракциясынын депутаттарынын тобу катышты. Эл өкүлдөрү жергиликтүүлөрдү май майрамдары менен куттуктады. Жалпы журттун чогулушуна себеп болгон спорттук мелдеш Достук кубогу деп аталды. Урматтуу туугандар, сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Бүгүн спорттун, достуктун ана майрамы эмес, бүгүн бүткүл дүйнөдө 1 май эмгекчилердин тилектештик күнү. Бул барыбыздын майрамыбыз, өзгөчө биз социалисттердин майрамы. Анткени тилектештик деген кимдин жолу болбой, ким аксап, өксүп турса, ошого биз жөлөк болушубуз керек дегенди билдирет. Ким турмушунда жолу болбой, турмуш тиричилиги начар болсо, жолу болгон колунда бар адам сөзсүз ага жардам бериш керек деген күн. Ким колунда жок болуп, кор болуп, жалчы болсо, анын укугун баарыбыз эксплуатациялаган кожоюндан, карышкырдан, капиталисттен коргойбуз деген күн. Мына ушул спорт майрамы бакыт окусунан ушул күнгө койбосо керек. Биринчиден, бакыт өзү социалист. Экинчиден, биз урматтуу жердештер баарыбыз колдоого, коргоого, кеңешке муктаж болгон адамдарбыз. Биздин жөлөгүбүз болуп, ар бирибиз гана болбостон, профсоюздар, айыл өкмөтү, аким, мамлекет ушундай элдин кызматын кылыш керек. Ал кылабы, кылбайбы, эми бул башка кеп. Бүгүн ушундай ниеттин, укуктар үчүн күрөштүн, карапайым адамды коргоп, тилектешти билдире турган күн. Мына ушундай күнү бул жерде сиздердин айылда чоң майрам болуп атат. Мен спорт майрамы десем болот. Спорт быйыл мамлекеттүүлүктүн жылы. Бул жөн белгиленбесе керек. Мамлекеттүүлүк бул биринчи кезекте мамлекеттин бекемдүүлүгү, биринчи кезекте бул элдин ынтымагы, элдин достугу. Бүгүнкү спорт майрамы дагы ушул достук кубогу деп мына ошол достукка багытталган. Мамлекет качан бекем болот? Эл өзүнүн тарыхына сыймыктан алгандай тарых болуш керек. Сыймыктаныш үчүн ошол биздин ата бабалар, жаш муундар эрдик кылып, элге сыймык боло ала тургандай, намыс боло ала тургандай иш аракеттерди алып барыш керек. Мамлекеттин пайдубалы бул конкреттүү адамдар. Ак эмгеги менен, таланты менен элден сурулуп чыгып, айылдын, райондун, областтын, республиканын сыймыгы болгон жигиттер. Мына ошондой жигиттердин бири урмат сиздердин уулуңуздар болгон. Арабызда дагы ошондой жаш жигиттер бар. Менин каалоом элдин сыймыгына ак эмгеги, таланты менен жараган, намыс алып берген жигиттерди арабыздагы балдардын баркына жетип, бүгүн сыйлап, бүгүн алкап, бата берип, алдыга алып чыгып баалай билели. Ал эми тарых болуп, көзү өтүп кеткендерди сыйлап, ар дайым эскерип жүрөйлүк. Мына ошону менен биз мамлекеттүүлүгүбүздү, элибиздин наркын, баркын көтөрөбүз. Артында из калтырган адамдын экинчи өмүрү жашайт экен. Жакшы адам көз өткөндөн кийин дагы эл үчүн кызмат кылат экен. Мына ошол урмат сиздердин кулунуңар бүгүн дагы сиздерге, биздерге кызмат кылып атат. Ушул баланын арты менен, ушул баланы эскерүү менен биз чогулуп атабыз. Мындан ары дагы менин кааларым ушул самалык жыл сайын өткөрө беришин каалайт элем. Урматка окшогон жаштардан, урматка окшоп жакшы чыган спортсмендердин чыгышын каалайт элем. Урматка окшогон жакшы балдардын өсүп чыгышын каалайт элем. Баарыңардын балдарыңар ушундай болсо жакшы эле болот.
Спорт талаасына алыстан келген конуктор үчүн 12 боз үй тигилген, оюн ишкыбоздоруна жана катышуучуларына боз үйлөрдө даярдалган улуттук тамак аштан даам тартылды. Мындай иш-чараларды уюштуруу жолу менен спорт тармагын өнүктүрүүнү колго алып, жаштарды тарбиялоого да шарт түзүлөт. Бул үчүн уюштуруучуларга маркумдун жакындары ыраазычылык билдирди. Biz mena tugandардын атынан чоң ыраазычылык билдирип коелу. Мына унутуп кетип аткан уулубузду жылда ушинтип эскертип туруп, өтө жакшы жөрөлгө иш баштады. Эми мындай бир элде сөз бар. Өлгөндү даңктамайын, тирүүлөр бакталбайт деп. Мына ошо кичине болсо эмге бар экен, шуну даңктап атасың. Сага дагы чоң мына партиялаштарыңа, досторуңа, теңтуштарыңа чоң ийгилик каалап кетебиз туугандардын атынан. Бийлик менен байлыктын кулу болгончо ушу элдин уулу бол дейт. Ana şu daima şu eldin uğrunda, eldin sözünde, eldin peşinesinde olup yürüyüşünü tilekler isterim. Bir gün boyu ulantılgan Мелдештин жыйынтыгында Ылайталы айылынын командасы 100 000 сом баш байгенин жеңип алды. Ал эми Карагуз айылынын командасы 2-нчи орунга чыгып 70 000 сом, Кашкажол айылынын командасы 3-нчү орунду ээлеп 50 000 сом акчалай сыйлыктар менен сыйланды. Андан сырткары бир катар командалар кызыктыруучу сыйлыктарга ээ болду. 4-нчү орун Karagöz ayına götür gelinizler. 30 000 som akşamay bayga. Kolçalar, buyurmanlar.